Ал эми ишибизди андан ары улантсак, азыр кезекти биз аймактагы заманбап медиа кандай болуусу керек жана жалпы дүйнөлүк трендтер бизде да орун алуудабы деген маселени тегерегенде биздин кесиптешибиз Данияр Садиев Т Media Group компаниясынын жетекчиси. Раз бир-эки бар экен. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден Марс силерди куттуктагым келет. 20 жылдык бул чоң тарых менимче. Кыргызстан өзү 28 жыл болуп атабыз эгемендүүлүккө. Ошонун 20 жылында Кыргызстан менен кошо ушинтип өнүгүп келатасыңар. Ошону менен кошо журналистиканы, көз карандысыз журналистика, жалпы эле журналистика багытында келатасыңар. Куттуктайм. Силерге кошулуп биз өсүп атабыз. Биз жаш муундар өсүп атат. Өзүм мен мынчалык профессионалдык деңгээлде өтө жогору деңгээли жогору анан белгилүү ушундай спикерлер бар экенин чынында билбептирмин. Азыр бир аз талкунданып турам. Алардын жанында мен кичинекей тажрыйбам канчалык эмеси бар. Но мен көбүнчө айрым башкалардан айырмаланып, бул жерде спикерлерден меники жалаң аймакта иштедим. 2000-жылдан баштап эле иштеп атам. 2001 жылдан бери Баткенде иштедим, радиодо иштеп, телевидениеде иштеп, анан медиа уюмдарда иштеп келдим. Жалпысынан журналистиканын өнүгүүсү, медианын өнүгүүсү боюнча иштеп келатам. Акыркы кездерде, акыркы 5 жылда Ынтымак телерадио компаниясында иштедим бир аз, 4-5 жыл. Азыр көз карандысыз бир медиа түзүп иштеп атабыз. 1 жыл болуп калды. Анан мен азыр эмени байгеликке кадамда уюмдун, ишкананын ийгиликтери жөнүндө айтайын десем, мен биз кече эле түзүлгөн үчүн, бизде ончо деле көп ийгилик жок болгон үчүн мен көбүрөөк өзүмдүн ушу 20 жылдан бери иштегенден берки тажрыйбам жөнүндө көбүрөөк айтканга аракет кылайын. Негизгиси аймактык медиа азыр технологиянын өнүгүшү менен башка баягы орусча айтканда вызовдордун пайда болушу менен аймактык медиа дагы өзгөрдү. Негизгиси бул өзгөрүүлөр аймактык медиага өтө чоң мүмкүнчүлүктөрдү алып келип берди. Мурда эгерде кичинекей айылдын радиосу же болбосо облустун шаардын радиосу, телевидениеси ошол эле аймактын медиасы катары болсо, азыркы жаңы түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрдүн, технологиялык мүмкүнчүлүктөрдүн аркасында көбүрөөк аудиторияны кеңейтүү, эң чоң аудиторияга ээ болгонго мүмкүнчүлүк болуп калды. Башкача айтканда, ошол интернетти, социалдык баракчаларды колдонуу аркылуу Бишкектеги чоң телекомпания, чоң медиалар менен бирге эле ушинтип өзүнүн аудиториясын кеңейткенге мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Бул нерсени пайдаланбасак, демек биз дагы ошо жанагындай эмеде артта калып жүрөбүзүбүз мүмкүн. Аймактык деген жагы мурда башында аймактык регионалдык медиа дегенде бул бир аз артта калган медиа катары кабыл алынчу эле. Азыр могул нерселерди шарттардын теңелиши менен биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз теңелип калды. Чоң медиалар менен бирге тең болуп калдык. Анан дагы бир жакшы нерсе пайда болду. Бул контент алмашуунун мүмкүнчүлүгү да кеңейди. Башкача айтканда, илгери бир материал жасаса, аны кассетага жазып, анан кайра аны жеткириш, мисалы үчүн ушу оштон туруп эле жалал абадка жеткириш проблема болсо, азыр интернеттин пайда болушу менен контент алмашуу өтө оңой болуп калды. Бул менин оюмча биздин аймактык телерадио каналдар үчүн, аймактык медиалар үчүн өтө бир жакшы мүмкүнчүлүк. Бул анын үстүнө бизде өзүңөр билесиңер, азыркы закондун талабында өздүк продукция боюнча талаптар бар. Кыргыз тилиндеги контент боюнча, содержание боюнча дагы талаптар бар. Ошону аткарууда дагы регионалдык каналдарга өтө жакшы мүмкүнчүлүк болуп калды. Технологиянын өзгөрүшү. Анан дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бул медиалар телевидение боюнча калып эле, же гезит боюнча калып, радио боюнча калбастан, алар мультимедийный площадкага чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Радио болуп калган жок. Радио азыр ал радиону визуалдаштырып койдук. Бир камера коюу аркылуу ал телевидение менен радио видео бере баштады. Ошол эле гезиттер сайтка чыга баштады. Гезиттер өздөрү видеолорду коюу менен мультимедийный продукциялар жасай баштады. Жана капитал айткандай инфографика колдоно баштады. Ар түрдүү видео материалдарды колдонуу аркылуу аудиторияны кеңейтип атабыз дагы. Мунун бардыгы биздин аудиторияны чоңойтуу аркылуу элге мындан ары дагы медианын мындайча айтканда мүмкүнчүлүгүн кеңейтип атат, чоңойтуп атат. Айрыкча менчик телерадио каналдарга, менчик медиалар үчүн бул өтө маанилүү нерсе. Себеби мамлекеттик каналдар булар мамлекеттен бир аз акча алган үчүн аларга мүмкүн мынчалык баалуу эместир. Бирок менчик телерадио каналдар үчүн, менчик медиалар үчүн бул өтө баалуу болуп калды.
Анан социалдык түйүндөрдүн мүмкүнчүлүгүн пайдалануу. Бул бир жагы социалдык түйүндөр эки жагы бар. Бул тобокелчилиги дагы бар. Мен азыр мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтайын, кийин тобокелчилик жөнүндө сүйлөшөбүз. Социалдык түйүндөрдүн мүмкүнчүлүктөрү бул дагы эле жанагы аудиторияны кеңейтүү, ошол эле Facebook баракчасы. Биз Кыргызстанда туруп алып илгери телевишкага, мисалы үчүн телерадио компания бир страновой охват кылыш үчүн бир миллиондогон акчаны коротчубуз. Азыр Facebook баракчасы аркылуу оңой эле корото турган, аудиторияны дүйнө жүзүнө чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Ой. Контенттин арзандашы менен технология бул экөө бири-бирине байланыштуу. Контент технологиянын арзандашы контенттин арзандашына алып келди. Мисалы бүгүн жөнөкөй мисал келтирейин. Бул жерде азыр моундай кичинекей гана бир устройствонун жардамында биз азыр Facebook'ка берип атабыз бул нерсени. Илгери бул жерде бир автобус ПТС турчу, 5 камера келчү, анын артынан дагы бето инженерлер келчү, бир 20дай киши обслуживать этчү моундай иш-чараны. Азыр кичинекей гана установка 4 камера берип атабыз. Арзан, тыйынга түшүп атат. Мындай ток-шоуларды, башка иш-чараларды, open space'терди өткөрүү аймактык каналдар үчүн оңой болуп калды. Бул контенттин арзандашына алып келди. Демек, канчалык көп технология арзан болгон сайын контент дагы арзандай атат. Бул бизге мүмкүнчүлүк аймактык телеканалдар үчүн. Бишкектен каналдар бияка келиштин кереги жок болуп калды. Аймактык телеканалдар түз эфирге да чыга алат, моундай иш-чараларды бере алат. Бул аппаратура да арзандады. Тобокелчиликте жана мен айткан социалдык баракчалар мүмкүнчүлүктөн сырткары бул биздин атаандашыбыз болуп калды. Менин коңшум Акматов Таштадын баракчасы менин өзүм аккаунту менин баракчама караганда көбүрөөк эмеси бар. Подписчиги бар. Ал менин конкурентим. Ал мага караганда көбүрөөк мындай тезирээк бир киши болгон үчүн ал мобилдүүрөөк болуп атат кээде. Бул нерсе бир жагы эске алышыбыз керек. Бул бизге тобокелчиликтерге кирет. Анан жана фейк хайп бул нерсенин баардыгын эми жакшы билесиңер. Муну айтыштын көп токтолбой эле коеюн. Медиа сабаттуулукка бир аз токтолсом болот. Бул аудиториянын гана медиа сабаттуулугу эмес, журналисттердин өзүндө дагы бул боюнча проблема бар. Айрыкча аудитория баягы жалган фейк маалымат, хайп, негативдүү ойдо алынган хайптардын аркасынан ар түрдүү аудиторияны манипуляция кылса боло турган болуп калды. Бул маалыматтык башаламандык ушул баягы фейк хайптарга байланыштуу. Анан дагы бир айта турган нерсе профессионалдык даярдык. Бул журналисттерди даярдоо, бир гана журналисттер эмес, журналисттер боюнча мага чейин айтылды, азыр да айтылат. Мен көбүрөөк башкаруучулар жөнүндө айткым келет. Медиа менеджерлерди даярдоо Кыргызстанда жок эсе. Менеджерлер бар, бизнес менеджерлер бар. Да, медиа бир жагынан бизнес болушу мүмкүн, бирок именно медиа башкаруучуларды даярдоо керек бизге. Бул аймактык телеканалдар үчүн да керек. Коңшу мамлекеттердин экспансиясы боюнча бул деле ошол эле баягы интернет пайдалануу аркылуу болуп атат. Эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, аймактык каналдар редакциялык структураны карап чыгуу керек. Илгертен турган структура иштебей калды азыр. Баягы бөлүмдөргө бөлүнгөн громоздкий бир 50ден турган кишилер иштебей калды. Кишилер универсалдуу болуш керек болуп калды. Ар бир кишинин жанында жок эле дегенде 2ден монитор менен жүрүп калды зритель, аудиториябыз. Ошолорго карата биз өзүнүн аудиториябызды тандоо аркылуу менен кийин сессиянын аягында аудитория жөнүндө сөз болот, Лейди Кежиникин. Ошол жерде айтат, ошол аудиториянын каалоосуна карата продукция жасап, ошол продукцияны жасоону уже структура өзгөрүш керек редакциянын. Мисалы ошол эле телевидениеге чыккан видео Facebook'та башкача кетет, Instagram'да башкача кетет. Башка жерде башка кетет. Продукция структурасы өзгөрөт, анын подачасы өзгөрөт, анын оформлениеси өзгөрөт. Мунун баардыгын редакцияны өзгөртмөй сайын, аларды даярдамай сайын болбойт. Анан кийинкиси соответственно бизнес процесс өзгөрөт. Структура өзгөргөндөн кийин бизнес процесс. Ар бир программаны жасоонун илгертен келаткан процесс, бизнес процесс бар эле, ошол нерсе бузулуш керек. Заново карап чыгыш керек. Акыркысы баалоо жана байкоо процесстери деп айткан мындай коркунучтуу болгону менен бул кадимки эле бизнес менен байланыштуу. Көз карандысыз бизнес, көз карандысыз медиа бизнес катары иштебесе, ал жашай албайт. Ошон үчүн мисалы ар бир чыккан продукциянын стоимости канча турат? Ал канча жолу эфирге чыккандан ал ошонун акчасын өзүн актап бүтөт. Мунун баардыгын же жакшы финансовый менеджмент болуш керек, болбосо мунун баарын автоматташтыруу керек. Мындай азыр софттор бар. Азыр биздин СНГ территориясында деле атайын жасалган софттор бар. Ар бир чыгып аткан программа канча сомун уже актап бүттү, канчасы дагы акталыш керек, канча карыз болуп калды. Ушунун баардыгын автоматташтырып
оценка кыла турган мүмкүнчүлүктөр бар. Кадр даярдоо боюнча жана айтып өттүм, мыкты тажрыйбаларды ыңгайлаштырып пайдалануу дегенин эми мыкты тажрыйбанын баарын эле бар экен деп эле пайдалана берген туура эмес экен. Биз өзүбүздүн башыбыздан өттү, мисалы үчүн конвергенттүү редакция жөнүндө бир сөз болду, бир катуу бир мындайча айтканда мода болду. Бирок иштетип көргөнүбүздө аны өзгөртпөсөк бизге жарабай койду. Бүтүп калыптыр. Ошон үчүн ар бир нерсени иштеткенде бир аз өзүбүздүн шартка карап туруп ыңгайлаштырып туруп анан кийин иштешибиз керек экен, убактыбыз бүтүп калыптыр. Анан негизги нерсе бул эми айткандай, орусча айтканда старый добрый контент. Же болбосо бизде медичтер көп айтат, контент король депчи. Жакшы сапаттуу контент болсо, анан аудиториянын ишеничи болот, ошондо гана ийгиликке жетишибиз мүмкүн. Демек, технология бул үйрөнө турган нерсе, трендтер бул үйлөнсө боло турган нерсе, бирок негизгиси сапаттуу контент болуш керек. Сапаттуу контент болгондо гана бир кандайдыр бир жетишкендикке жетишибиз мүмкүн. Жана мен айткан нерсенин баарын кылган менен контентибиз начар болсо, бул нерсе ишке ашпайт. Негизгиси сапаттуу контент. Рахмат. Рахмат. Жакшы презентация болду. Суроолор барбы катышуучуларда? Эгерде жок болсо мен өзүмөн кошумчалай кетейин. Биз Даниярды бияка чакырган себебим бул кичине өзүн айткысы келбей койду окшойт, бирок Даниярдын дагы бир өнүгүүсү бар жана ийгилиги бар. Бул мен үчүн абдан кубанычтуу, себеп дегенде биз менен иштешкен бул жакта баарыңыздар таанысаңыздар керек. Тайыр Турсуналиев деген кесиптешибиз бар болчу. Ошол кишинин атындагы ысымын ала турган медиа мектеп куруп, ошол медиа мектептин аркасынан бүгүнкү күндө Т-медиа деген топтоп, ошол Т-медианын топтун негизинде жаштарды топтоп, анан бүгүнкү күндө булар эфирге телеканал түзүп иштеп жатышат. Анан ошол Т-медиа группасын Данияр 1 жылдын убагында бутуна тургузду. Баардыгын нолдон баштап контент, техника баардыгын алды да, эми ал жөнүндө Данияр айткан жок, мен баса белгилеп айтып коеюн. Ошон үчүн рахмат сага. Рахмат.